Демек балдар, сүйлөм деп эмнени айтабыз? Жана сүйлөмгө мисал келтирели. Кана эсибизге салып алалы балдар. Сүйлөм деп бүткөн бир ойду билдирген сөз же сөз айкашы бул сүйлөм деп аталат. Мисалы, бак дарактар бүчүр байлады. Бул сүйлөм болду балдар. Биз жаңы темага өтөөрүн алдында адашкан тамгалар менен баштайбыз. Бул жерде адашкан тамгалар берилген экен. Ошол адашкан тамгаларды ирети менен койсок, бүгүнкү темабыз келип чыгат балдар. Кана иреттеп коюп көргүлөчү, кандай тема келип чыгат деп ойлойсуңар? Демек, азаматсыңар, сүйлөмдүн түрлөрү деген тема экен балдар. Демек, бүгүнкү сабагыбызда эмнелерибиз, аларга сүйлөмдөрдү түзөбүз жана берилген тапшырмаларды туура так аткарганга аракет кылабыз балдар. Сүйлөм айтылыш максатына карай 3кө бөлүнөт экен. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм жана илептүү сүйлөм болуп. Эми жай сүйлөм деп эмнени айтабыз? Жай сүйлөм бул ойду жайынча баяндайт. Жай сүйлөмдүн аягында чекит белгиси коюлат. Мисал келтирсек, мен досума жардам берем. Сүйлөм жайынча айтылып, аягына чекит белгиси коюлду. Кийинки сүйлөмүбүз бул суроолуу сүйлөм. Суроолуу сүйлөм деп эмнени айтабыз балдар? Бир нерсени сурап билүү максатында айтылган сүйлөмдөр суроолуу сүйлөм деп аталат экен. Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Мисал келтирсек, сен кимдин кызы болосуң деп суроо ретинде айтылып атат. Демек, бул жерде суроолуу сүйлөмдүн аягында суроо белгиси коюлат балдар. Эми кийинки 3-чү сүйлөмүбүз бул илептүү сүйлөм. Илептүү сүйлөм деп эмнени айтабыз? Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөмдөр илептүү сүйлөм деп айтылат. Мисалы, дүйнөдө тынчтык болсун. Демек, бул күчтүү сезим менен айтылып, аягына илеп белгиси коюлду. Балдар, эми биз тапшырмаларга өтсөк. Акыра менен коделек мурантысын өткөндө кайсы жерден бүттүк эле балдар? Кана эстеп көрөлүчү? Ооба, туура айтасыңар. Өткөндө коделек ачка болуп, оттогусу келген жерден аяктаганбыз. Эми ошону андан ары уланталы балдар. Бирок какыраган чөлдө кайдагы от, шыгыраган кумдан башка сергейген куурай да жок. Коделек, эми мен кантем? Акыра, жалбыракта мага да үзүп берчи деп сурады. Өзүң эле үзүп жечи, деди акыра мойнун толгоп. Коделек дарактын башына мойнун канчалык сузса дагы жете албады. Ыйламсырап акырага минди. Акыра, кардым аябай ашты. Куркуйган мойнуңду берип турчу, жалбырак үзүп жейин. Жок коделек, ал куркуйса да менин мойнум. Мен сага өз мойнумду бере албаймын, деди акыра. Коделек ойлонуп калды. Акырага орунсуз суроо берип, аны капа кылып койгонун сезди. Кетирген каталыгын оңдогусу келди. Акыра, мени кечирип койчу. Мындан ары орунсуз суроо берип, мени капа кылбаймын, деди. Аны укканда акыра жибип кетти. Мако коделек, ар кимдин өзүнө жараша мойну болоорун түшүндүңбү? Узун мойун эмне үчүн керек экенин билдиңби? Деди, жалбырак үзүп берип жатып. Ошондон кийин коделек бирөөгө жөнү жок суроо бергенин койду. Ал ошентип акыра менен дос болуп калды. Балдар, текст менен таанышып алдык. Эми биринчи көнүгүүгө көңүлүңөрдү бурсам. Биринчи көнүгүү бул суроолорго жооп бергиле дейт. Биринчи сурообуз: биздин жергебизде акыра жашайбы балдар? Кандай деп ойлойсуңар? Демек, биздин жергебизде акыра жашабайт. Туура айтасыңар. Эми кийинки сурообуз: Африка кандай өлкө? Кана ойлонуп көрөбүз. Африка чынында эле бул ысык өлкө, балдар. Эми акыра кандай жаныбар деп ойлойсуңар? Туура айтасыңар. Акыра чоң, мойну узун жаныбарларга кирет экен, балдар. Ал эми коделекчи? Коделек биздин жергебизде бар, анын кулагы узун жаныбарларга кирет, балдар. Тапшырмабызга өтөлү, балдар. Текстеги окуяны, каармандарды, болгон жерлерди айтып бергиле дейт. Демек, биздин кийинки тапшырмабыз мындай. Каармандар эмнелер эле? Каармандар чынында бул жерде коделек менен акыра болчу. Ал эми окуя кайсы жерде болду, балдар? Окуя бул Африка. Ал эми окуя эмне жөнүндө болду деп ойлойсуңар? Акыра менен коделектин достугу жөнүндө болду. Ал эми кайсы мезгилде болду окуя? Окуя бул жай мезгилде
Экинчи көнүгү тексттен сүйлөмдүн түрлөрүнө бирде мисал келтиргиле дейт. Биз бүгүн тексттин кандай түрлөрүн өттүк эле, кана суроолуу сүйлөм, жай сүйлөм жана илептүү сүйлөм. Ушул үч сүйлөмгө бирде мисал келтирели тексттен. Кана келтире аласыңарбы? Тексттен карап көргүлөчү, кандай мисалдарды келтирсек болот балдар. Эгер мисал келтирсеңер, анда силер азаматсыңар. Мындай мисал келтирдим. Экөө кандайдыр бир белгисиз тарапка жөнөштү. Бул жай сүйлөм болду. Эми суроолуу сүйлөмгө сага мынчалык куркуйган узун моюндун эмне кереги бар деген суроолуу сүйлөм болду балдар. Ал эми илептүү сүйлөмгө мындай мисал келтирдим. Бах, абдан даамдуу жалбырак тура. Силер да ушундай мисалдарды жазсаңар болот дептериңерге. Кийинки тапшырманы аткарсак. Үчүнчү көнүгү карайбыз китебибизден. Сөздөн сөз жараткыла дейт. Кана бизге код элек деген сөз берилген экен. Ал сөздөн биз сөз жаратабыз дагы, ал сөздөрдөн сүйлөмдү түзөбүз балдар. Мисалы, мен мындай мисалдарды келтирдим. Кол, колго сүйлөм түзүп көрөлү. Колду таза жууш керек. Кийинки сөзүм кел, ага сүйлөм түзсөк, асан эрте кел. Кийинки сөз бул коло деген сөз болду. Ага сүйлөм түзсөк, мында Самат коло медал тагынды деген сүйлөм пайда болду. Балдар, силер дагы ушундай мисалдарды түзсөңөр болот. Кийинки тапшырмабыз тексттен илептүү сүйлөмдөрдү таап көчүргүлө дейт. Демек балдар, биз дептерибизди алабыз дагы таза, жакшылуу кылып илептүү эгер тапсаңар, силер азаматсыңар. Демек мындай сүйлөмдөр бар экен балдар. Акыра, бул биринчи сүйлөм. Ал эми экинчи сүйлөм. Жок коделек, ал куркуйса да менин мойнум. Бул дагы илептүү сүйлөм болду. Кийинки сүйлөм. Мен сага мойнумду бере албаймын, деди акыра. Бул кийин. Ал эми акыркы бул акыра, мени кечирип койчу. Макул коделек деген илептүү сүйлөмдөрдү жазып алдык балдар. Силер да ушул сүйлөмдөрдү жазсаңарбы? Эгер жазсаңар, силер анда мыктысыңар. Кийинки тапшырмабыз сүрөт боюнча сүйлөм түзгүлө дейт. Бизге бул жерде сүрөт берилген экен. Ал сүрөткө биз сүйлөмдөрдү түзөт экенбиз. Кандай сүйлөмдөрдү түзө аласыңар балдар? Кана дептерибизге жазып көрөлчү. Кандай сүйлөмдөрдү түздүңөр? Мен мындай сүйлөм түздүм балдар. Айдар апасына жардам берди. Айдай бөбөгүн ойнотту. Силер дагы ушуга ошо түзүп көргүлөчү балдар. Кийинки тапшырма. Жай сүйлөм түзүп, аны суроолуу дейт. Бул жерде бизге сүрөт берилген экен. Ушул сүрөткө карата жай сүйлөм түзөсүңөр дагы, аны суроолуу сүйлөмгө айландырасыңар. Кандай сүйлөм түзөсүңөр балдар? Кана ойлонобуз. Мен мындай сүйлөм түздүм. Айжан апасына жардам берди. Ал эми ушул сүйлөмдү суроолуу сүйлөмгө айландырып көрөлчү, кана балдар. Айжан апасына жардам бердиби деген суроолуу сүйлөм пайда болду балдар. Силер да ушуга окшоштуруп сүйлөм түзүп, аны суроолуу сүйлөмгө айландырсаңар болот. Балдар, кийинки тапшырмабыз мындай экен. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөмдү ажыраткыла дейт. Демек, бул жерде мындай сүйлөмдөр берилген экен. Үркөр топ жылдыз, үркүп кайда барасың? Тоо желимге барамын. Тоо желимде эмнең бар? Аштык кайдар уулум бар, жибек созор кызым бар. Кана балдар, бул жерден жай сүйлөмдү тапкылачы. Тапсаңар азаматсыңар. Демек, бул жерде жай сүйлөм. Үркөр топ жылдыз, тоо желимге барамын. Аштык кайдар уулум бар, жибек созор кызым бар. Демек, булар жай сүйлөм болду. Ал эми суроолуу сүйлөмдөр, булар кайсылар болду? Үркүп кайда барасың? Тоо желимде эмнең бар? Демек, булар суроолуу ретинде айтылган сүйлөм болуп атат. Демек, булар суроолуу сүйлөм болду балдар. Кийинки тапшырмага өтөлү. Кийинки тапшырмабыз сүйлөмдөрдө суроо ретинде айтылган сүйлөмдөрдү тапкыла дейт. Кана бул жерде мындай сүйлөмдөр берилген экен. Балдар даракты кесип башындагы сагызгандын уясын талкалап салышыптыр. Дарак сени неге таарып салышты? Айтаарга тилим болбоду го, тилим. Сагызган уяңды неге талкалашты? Түбүнө тилим жетпедиби, тилим? Демек балдар, бул сүйлөмдө кайсы сүйлөмдөр суроолуу сүйлөм болот? Таап көргүлөчү. Демек, бул сүйлөмдөрдө дарак сени неге таарып салышты деген суроолуу сүйлөм экен. Кийинки
кийинкиси болсо сагызган уяңды эмнеге талкалашты деген бул дагы суроолуу сүйлөм болду балдар. Келгиле эми 4 күнүгү менен иштейле. Илептүү сүйлөмдөрдөн мисал жазып класстер түзгүлө дейт. Демек мындай сүйлөмдөр түзсөк болот экен. Дүйнөдө тынчтык болсун. Жана бах айлана кандай керемет. Бул дагы илептүү сүйлөм. Кийинки мени кечирип койчу. Бул дагы илептүү сүйлөм болду. Жокко делек. Бул дагы күчтүү сезим менен айтылып, илептүү сүйлөм болду балдар. Силер да ушундай сүйлөмдөрдү таба аласыңар деген ишеничтемин балдар. Ансын чечмелегиле, ал жомокко тиешелүүбү? Кандай деп ойлойсуңар? Кана окуп көрөлү. Жакшылык ай менен күндөй, бардык элге бирдей. Бул жомокко тиешелүү деп ойлойсуңарбы балдар? Албетте тиешелүү. Бардык жерде жакшылык гана кылыш керек экен балдар. Эми кийинки макалыбыз. Жаралганың чын болсо, пайда кыл, карап жүрбөйдү. Демек, бул макалыбыз жомокко тиешелүүбү? Кандай деп ойлойсуңар балдар? Туура айтасыңар. Демек, бул макалдагы жомокко тиешелүү экен. Эми балдар, схема боюнча сүйлөмдөрдү түзөт экенбиз. Үлгү берилген экен, ушул үлгүгө карап биз сүйлөм түзүп көрөлүчү балдар. Мисалы, күз келди. Анын схемасы 2 түз сызыктан турат экен. Демек, бул жерде канча сызыкча турса, ошончо сөз жазат экенбиз балдар. Мисалы, экинчиде 2 сызыкчадан турат схема. Демек, бул жерге 2 сөз жазышыбыз керек. Демек, бул жерде Азат келди. Кийинки схемабыз 3 сызыкчадан турат. Демек, бул жерге канча сөз жазабыз? 3 сөз жазабыз. Биз сабак окудук. Кийинки схемабыз бул суроолуу сүйлөм болот экен, 3 сөздөн турган. Эми мен кантем? Ал эми кийинки схемабыз болсо, илептүү сүйлөм болот экен. Мени кечирип койчу деген сүйлөм түзсөк болот экен балдар. Бул тапшырмада тескеринче сүйлөмдөрдүн схемаларын чийгиле. Биз жаңы эле схемаларга сүйлөм түздүк эле, эми кайра сүйлөмдөргө схема түзөт экен. Мисалы, күз келди. Схемасы 2 түз сызыктан турат экен. Эми кийинки сүйлөмдөргө ушундай кылып өзүңөр схема түзүп көргүлөчү. Демек, түзсөңөр силер азаматсыңар балдар. Балдар, туура жазууну билип алалы. Кээ бир учурларда кээ бир сөздөрдөн ката жазып коебуз. Ошон үчүн ушул сөздөрдү эске салып, туура жазганды үйрөнүп алалы. Мисалы, Африка, даракка, мойнун созуу, жалбырак, даамдуу. Ушул сөздөрдү туура жазганды үйрөнөлү балдар. Эмне үчүн сүйлөмдөр ар түрдүү болуп бөлүнөт экен балдар? Кана айтып көргүлөчү. Сүйлөм ар түрдүү болуп бөлүнөт экен. Себеби кээ бир учурда сүйлөм берип калат экенбиз, кээ бир учурда жай сүйлөм болуп калат экен. Ошол себептен сүйлөмдөр ар түрдүү болуп бөлүнөт экен. Эми балдар, бүгүнкү тапшырма сүрөт боюнча сүйлөмдүн кандай түрлөрүн түзүүгө болот деген тапшырма. Ушул сүрөт боюнча биз сүйлөмдүн 3 түрүн жазабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактарда көрүшкөнгө чейин.